17 ноябрда Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтөт. Ага жекжа туугандарга байланган партиялар катышууда. Талапкерлердин тизмесинде жогорку кеңештин азыркы жана мурдагы депутаттарынын кара чечекей балдары, кыздары, бир туугандар да бар. Биз депутаттык мандатты көздөгөн ата бала, ага ини, апасы менен кызы, кыскасы саясаттагы туугандар жөнүндө айтып беребиз. 17 ноябрда өтө турган 33 шаардык кеңешке 39 партия катышууда. Алардын ичинен эң активдүүсү эле ынтымак болуп турат. Алар 32 шаардагы шайлоого талапкер көрсөттү. Болгону Жалал Абаддагы жараянга аралашпоону туура көргөн. Партиянын Бишкек шаарындагы шайлоого катыша турган талапкерлердин арасында парламенттин мурдагы депутаты Камчыбек Жолдошбаевдин кызы Наргиза Жолдошбаева, иниси Талайбек Сариев баратат. Наргиза Жолдошбаева буга чейин да шаардык кеңеште депутат болгон. Ал быйыл апрель айында салык төлөөдөн качкан үчүн кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына камалган эле. Атанын кызы качан, кандай шартта бошотулганы белгисиз болуп турат. Камчыбек Жолдошбаев менен бир чакырылышта жогорку кеңеште депутат болгон Закир Шараповдун кызы Жибек Шарапова дагы ынтымак менен шаардык кеңешке аттанды. Жибек Шарапова 2020 жылдагы парламенттик шайлоого Ата Мекен партиясынан талапкер болгон эле. Ал эми жогорку кеңештин азыркы депутаты Гүлкан Молдобекова менен Кесиптик кошундар федерациясынын экс башчысы Мирбек Асанакуновдун уулу Марат Аскеров дагы ынтымак партиясынан талапкер. Парламенттеги мурдагы жана азыркы депутаттарынын туугандарын чогулткан ынтымак партиясы жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиевке таандык. Көпчүлүк ынтымакты бийликчил партия катары сыпатташат. Аларга парламенттеги 9 мандат таандык. Маматалиев жергиликтүү кеңештерге болгон шайлоо боюнча буларды айтты. Эми билесиз, бул боюнча биздин жетекчилер өтө катуу айтты. Бир дагы партия, бир дагы жанагындай мамлекеттик кызматкер же дагы бир кандайдыр мурдагыдай көрүнүштөр болбойт. Ал жөнүндө катуу айтылган президент тараптан дагы, кечээ билесиздер Камчыбек Кыргызбаев дагы бул жөнүндө катуу айтты да. Биз жогорку кеңештеги фракция билесиздер, эми биз ачык айтканда ал жерде көп эле ушул пропрезидентский деп айтат, аны деле Жашыбай айтканбыз, ооба биз саясатын колдойбуз, направлениясын колдойбуз, анча-мынча кемчиликтер болсо кемчиликтерди эле бирок айта билген фракция катары келатабыз. Мурдагы башкы прокурор Камаралы Кангантиевдин уулу Кубанычбек Кангантиев жаңы күч деген партияны Бишкек шаардык кеңешке боло турган шайлоого башкарып да, баштап да баратат. Кубанычбек Кангантиев 2012 жылдан бери шаардык кеңеште депутат болуп, акыркы чакырылышында төрага да болгон. Жаңы күчтө дагы эски саясатчылардын балдары бар. Мисалы, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Дамира Ниязалиеванын кызы Айгүл Токонбаева тизмеде 30 болуп шайлоого аттанды. Апасынын жолун жолдогон Айгүл буга чейин да шаардык кеңештин депутаты болгон. Буга кошумча парламенттин мурдагы төрагасы Мукар Чолпонбаевдин кызы Нурила Чолпонбаева дагы жаңы күч менен шайлоого баратат. Бул Нурила Чолпонбаеванын алгачкы аракети эмес, буга чейин да талапкер болгон. Жаңы күчтө Бишкек шаарынын мурдагы мэри Азиз Суракматовдун 29 жаштагы баласы Айдар Суракматов бар. Азиз Суракматов мэри болгонго чейин шаардык кеңештин депутаты болгон. Эми анын уулу да мандатты мелжеп турган маалы. Мындан тышкары бул партиянын катарына мушташка аралашкан үчүн парламенттеги мандатын тапшырган Жаныбек Абиров да кошулган. Жаңы күчтүн тизмесинде Үсөн Сыдыковдун небереси, жогорку кеңештеги Ата журт Кыргызстан фракциясынын лидери Бакыт Сыдыковдун уулу Алымбек Бактыбеков дагы бар. 33 жаштагы Алымбек буга чейин 2 жолу шаардык кеңеште депутат болгон. Алымбек Бактыбековдун чоң атасы Үсөн Сыдыков түптөгөн жаңы Кыргызстан партиясы 30 шаардагы шайлоого катышууда. Болгону Бишкек, Кемин жана Орловкадагы жарышка түшкөн жок. Жаңы Кыргызстан партиясынын Жалал Абад шаардык кеңешине болгон шайлоого жогорку кеңештеги Ата журт Кыргызстандын депутаты Айбек Маткеримовдун бир тууганы Асылбек Маткеримов баштап баратат. Ушундан улам партияны бийлик менен байланыштыргандар да жок эмес. Партияны Ош шаарындагы шайлоого баштап бара жаткан Болот Байетов мындай дейт. Мамлекет кайра башынан ушунча жылда 30 жылда болгон нерселер эми алдыга жылуу болуп атат да. Жаңылануу болуп бардык жердечи. Демек ошол себептен биз жаңы Кыргызстан максаты дагы ошол да азыр бүгүнкү күндө. Партияны тиги жогорку кеңештин депутаты Бакыт Сыдыков менен байланыштырып жазып атышат, анан канчалык байланыш бар эми ал киши менен? Бул эми байланыштырып аткан себеби атасы менен байланыштырып атса керек. Үсөн Сыдыков менен байланыштырып атса керек. Эми Бишкек шаардык кеңешине болгон шайлоого кайра кайтып келели. Борбор каладагы жарышка түшкөн Адилет партиясынын жогорку кеңештин депутаттары Элдар Сулайманов менен Кубанычбек Самаков сүрөп жатканы айтылды. Экөө тең
Парламенттин мурдагы депутаттары Нурлан Сулайманов менен Карганбек Самаковдун балдары. Нурлан Сулайманов транспорт министри да болгон. Анан ошол Ленин районунда, Свердловский районунда жакшы дос балдарым бар. Илгертен. Анан ошолордун башын бириктирип шайлоого баргыла, көркемештикке тиги шаардыктардын эмесине иш кылып бергиле деп баштап берип койгондо болсо эле. Мындай, дух берип койгондо болсо. Элдар Сулайманов менен биргеби? Элдар экөөбүз, Сулайманов экөөбүз. Анткени доспуз да, баарыбыз тең принципте бир бурактуу балдарбыз. Анан ошол достукту эле на Бишкектик городской кеңеш на плоскость тиги городской уровня чыгарып койгондобуз. Жогорку кеңештин 2 депутаты сүрөгөн Адилеттин курамында Бишкек шаардык кеңешинин 3 жолку депутаты, андагы Ишеним фракциясынын лидери Сайдахмат Исмаиловдун 2 уулу, 31 жаштагы Арафат Исмаилов менен 25 жаштагы Салих Исмаилов дагы бар. Бишкек шаардык кеңешине аттанган Эмгек партиясынын катарында Дордой деп башталган бир нече компанияда иштегендер көп. Анткени партия Дордой ассоциациясын түптөгөн Салымбековдорго таандык. Эмгектин тизмеси менен шаардык кеңешке парламенттин мурдагы депутаты Мамытбай Салымбековдун уулу Эркинбек Салымбеков да баратат. Ал 2021-жылы коррупциялык схеманы уюштурган деген айып менен кармалып, кийин 100 миллион сом төлөп абактан чыккан эле. Эркинбек Салымбековдун иниси Жумек Салымбеков Свердлов 1 мандаттуу округунан жогорку кеңешке шайланган. Ал эми Бишкек шаарындагы жарышка түшкөн Социал-демократтар партиясын мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин баласы Кадырбек Атамбаев баштап баратат. Ал буга чейин да шаардык кеңеште депутат болгон. Кадырбектин агасы Сейит Атамбаев болсо жогорку кеңеште депутат. Биз бул материалда депутаттык мандатты көздөгөн ата-бала, ага-ини, апасы менен кызы, тагыраагы эң жакын туугандар жөнүндө гана айтып бердик. Мындан тышкары, Кыргызстандын конституциясында ар бир жаран шайлоого жана шайланууга укугу бар экенин да белгилей кетели. Болгону 2-чи, жада калса 3-чү муунга чейин депутат үй бүлөлөр бар экенин гана көрсөтөлү дедик. Эми шайлоонун өзү боюнча УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев 17 ноябрда өтө турган шайлоо боюнча 2 курдай билдирүү жасады. Биринчисинде бул шайлоодо бийликтин партиясы болбой турганын кабарлаган. 12 октябрда болсо Баткенде чек арачылар менен жолугушууда тиешелүү органдарды шайлоого бараткан ар бир талапкерди кылдат текшерүүнү, күмөндүүлөрдү тизмеден чыгарууну тапшырды. Азыркы кандидаттар азыртадан кандидат болгондон баштап ойлош керек. Азыркы шайлоого барып аткан партиялардын арасында ар бир кандидатты кылдат текшерип чыккыла. Ар бир кандидатты. Эгерде ошол кандидаттар криминалга тиешеси болсо, уюшкан кылмыштуулукка тиешеси болсо, коррупцияга тиешеси болсо, же ошолордун тууган уруктары болсо дагы биз тизмеден чыгарышыбыз керек. Шаардык кеңештерге болгон шайлоонун үгүт иштери 17 октябрда, ал эми айылдык кеңештердики 27 октябрда башталат. Шайлоо 17 ноябрь күнү өтүп, бул жолкусунда депутаттар мурдагыдай 4 эмес 5 жылга шайланат.